Саламатсызбы достор? Бүгүнкү видео эки жүздүүлүк же эки жүздүү стандарттар тууралуу. Эки жүздүүлүк жөнүндө силер билесиңер, бирок жашооңордо күнүгө кездешип атканын көп адамдар түшүнбөйт. Негедир азыркы коомдо эки жүздүүлүк норма болуп калган. Ошонун себебин абдан ойлонуп анализдесем, эки жүздүүлүк эмне экенин, эки жүздүү стандарт эмне экенин көп адамдар жакшы түшүнө билишпейт экен. Эки жүздүүлүк бул адам айтып аткан нерсесин кылбай, элге сунуштап аткан нерсесин кылбай, өзү таптакыр башка мыйзам менен жашаган адамды эки жүздүү адам деп коебуз. Көп адамдар өзүнүн айткандарын кылбайт, өзүнүн сунуштаган жашоо образында жашабайт жана өзүнүн түртүп жаткан идеяларын өзү жашоосуна киргизбейт. Эки жүздүү стандарт деген эмне? Эки жүздүү стандарт бул ошол бир мыйзам эки бөлөк адамга эки бөлөк иштеген эки жүздүү стандарт деп коебуз. Мисалы, мыйзам чыгарган адам могу болот, могу болбойт деп койду. Бирок негедир өзүнө ал нерсе тиешелүү эмес. Демек, бул адамдын эки стандарты бар. Бир стандарт эл үчүн, эл көрдү, бир стандарт өзү үчүн. Мен каалагандай кыла берем. Эки жүздүү стандарт бүгүн көп. Эки жүздүү стандарт ар бирөөңөрдүн чөйрөңөрдө бар, ар бирөөңөрдүн үй бүлөңөрдө бар. Мисалы, баланы телефон караба деп урушабыз. Телефон караба, сотка чукуба, бул зыян деп. Эмне үчүн өзүбүз соткада отурабыз? Баланы антпе, мынтпе деп урушабыз. Эмне үчүн өзүбүз ошол нерсени кылбайбыз? Же мисалы, мугалим, мектепте сабак берип атат, балдарды мынтип жүр, мынтип тур, мынтип оку деп тарбиялап атат да, үйгө келип өзүнүн балдарына кыйкырат. Өзүнүн балдарын тарбиялай албайт. Бул эки жүздүү стандарт менен жашаган адам. Эки жүздүү стандарт менен жашаган адамга дагы зыян. Эки жүздүү стандартка ишенген адамга дагы зыян. Мисалы, эки жүздүү стандартты биз каяктан көрөбүз? Күнүгө эле өзүбүздүн чөйрөбүздөн көрөбүз. Балдарыбызга бир нерсени айтабыз, өзүбүз аны кылбайбыз. Туугандардын арасында кыйын болуп коебуз. Мисалы, келинибизди кемсинтебиз. Сен мындайсың, тигиндейсиң, эчтекени билбейсиң деп өзүбүз ошо келин болуп келген учурду унутуп коебуз. Элге ыйман үйрөтүп, акыл үйрөтүп, мындай бол, андай бол, мындай кийин, мындай жүр деп үйрөтөбүз. Өзүбүздүн оозубуздан жакшы сөз чыкпайт. Мынтип жашаш керек, эч кимди жаман көрбөш керек, сен деген мындай болушуң керек деп коебуз дагы өзүбүз ушактайбыз, жаман көрөбүз. Мисалы, ушак бул деле эки жүздүү стандарт. Бирөөнү жамандап атып, өзүң жамансың. Эки жүздүү стандартка ишенген эмне үчүн жаман? Мисалы, эки жүздүү стандартка ишенген адам эң чоң минуста болот. Эки жүздүү стандарт биздин жашообузда кандай кездешет? Начальник, коррупцияны жоём деген адам. Өзү коррупция жолу менен толтура байлык топтолгон. Кечээ эле даңгыратып той өткөргөн, өзү болсо чет өлкөдө эс алып жүрөт. Анан өзүнүн кол алдындагыларга взятка албагыла, мынтпегиле, тигитпегиле дейт. Же жаш кезекте аябай гулять этип, ойноп жүргөн келин, улам бир үй бүлөнү бузуп жүргөн келин бүгүн ыймандуу болуп, тазалыкты, арулуктуу, даңазалап, бирөөнү критика кылып, бирөөнү жамандап жаткан. Бул дагы эки жүздүү стандарт. Негизи азыр соц тармактарды ачсак эле, жаңылыктарды ачсак эле, көчөгө чыксак эле эки жүздүү стандарттарды көрөбүз. Эмне үчүн ээрчиген болбойт мындай адамдардын артынан? Эмне үчүн мындай адамдарды аныктап билишибиз керек?
эмне үчүн ишенбешибиз керек. Эки жүздүү стандарт, эки жүздүү адамдар жөнүндө мен бир мындай жомок кылып айтып бергим келет да. Мисалы, сиздер тоого чыккыңар келет. Тоого чыгып атканда мен кантип чыксам деп ойлоносуңар. Эмне бутума эмне кийсем, кандай кийинсем, кандай тамак алсам, башыма кандай кийсем деп. А тоонун үстүндө балерина турат. Моундай туфли кийген, өзү болсо мындай көйнөк кийген. Ооба, балериналар туфли кийбейт, бирок туфличен балерина, чачын жасаган, суп-сулуу болуп турат да. Мага окшоп тоого чыксаң болот, мен сени үйрөтөм деп койкоктоп турат. Сен ошол аялга ишенесиң, бутуңа ыңгайлуу бут кийим кийбейсиң. Таш бар экенин түшүнбөйсүң. Күнгө күйүп калганыңды билбейсиң, башыңа күн өтүп калганыңды билбейсиң, суу ичкиң келип ачка болуп калганыңды билбейсиң. Ошол аялга ишенип, тоого моундай туфли кийип, моундай көйнөк кийип, ачык кийинип, кооз көйнөктөрдү анан кичинекей сумкага алып чыгасың. Анан жодон таштардан бутуң канжылайт. Жыгыласың, тизең айрылат, далыңдын баары күйүп калат. Мээңе күн өтөт, суусайсың, суу иче албайсың. Чаң болосуң, кир болосуң, туфлиңди чечип ыргытасың, бутуңду кайрып аласың. Ооруйт, ыйлайсың, отуруп алып. Жашоодон түңүлөсүң. Анан тоодогу балеринаны карап ойлойсуң, ушу кантип чыкты болду экен? Мен туура эмес адаммын, мен туура эмес жашоодо жашап атам. Мына ал туура жашап атат. Демек, мен туура эмес кылып атам. Деп, чынында тиги балеринанын артында килтеген сумканын ичинде ыңгайлуу бут кийим, ага тоого чыкканга жардам берген кийим, кепка, суу сундуктар, керек болсо дүрбү, таяк бар экенин билбейсиң. Мына эки жүздүү стандарттын артынан ээрчиген адамдар чоң адашууларга чалдыгат. Анан эң биринчи энергиясын жоготот. Экинчи убактысын жоготот. Үчүнчү материалдык ресурстарын жоготот. Материалдык ресурс бул акча, байлык, бийлик. Демек, эмне үчүн мен бүгүнкү видео менен эки жүздүү стандартты аныктап билип, эч качан эки жүздүү стандарттар менен жашаган адамдардыга ишенбегиле, алардын артынан барбагыла деп атам. Анткени силер биринчи ирет энергияңарды текке кетиресиңер. Туура эмес багыт аласыңар. Туура эмес ойлор кетет. Экинчиден, канча деген убактыңар бекер кетет. Жашоодо көңүлүңөр калат. Күтүүлөр менен жашайсыңар. Анткени силер чындыкты көрбөйсүңөр. Эки жүздүү стандарт менен жашаган адамды кантип аныктайбыз? Кантип билебиз? Биринчи ирет ал адамдын биографиясын карагыла. Мисалы, бир келин силерди таза болгула, мынтип жашагыла, антип жашагыла, мен окумуштумун, мен балекеттин баарын билем, мен ыймандуумун деп чакырык жасап атат. Биографиясын карагыла. Кандай жашады? Канча жолу турмушка чыкты? Кандай үй бүлө курду? Азыркы учурда кандай жашайт? Азыркы учурда айланасындагы мамиле кандай? Же бир мен силерди байытам, менин окуумду окусаңар эле миллионер болуп кетесиңер, мен бизнес курганды үйрөтөм деген кишинин окуусуна баргыңар келсе, анын бизнеси барбы? Кандай брендти алып чыкты? Кандай брендти белгилүү кылды? Канча акчасы бар? Ошону карашыңар керек. Демек, ар бир адамдын биографиясын карашыңар керек. Экинчиден, ошо биографияны карап атканда кээ бир адамдар ооба жаш кезекте адашууларда жашашы мүмкүн. Кийин оңолуп, чын эле түз жолго түшүшү мүмкүн, көп нерсени түшүнүп, ошол менин каталарымды
кайталабагыла деп үйрөтүшү мүмкүн. Ошол адамдарды эки жүздүү стандарт менен жашап аткан адамдардан кантип айырмалайбыз? Чын эле ошондой жашоо менен жашап аткан мен арыктайм, арыктаганды үйрөтөм. Чын эле үйдөн ошо жалаң гана пайдалуу тамактарды жасап жеген адамды калп эле мен силерди арыктаганды үйрөтөм деп муздаткычын ачсаң толтура пайдалуу эмес нерсеси бар адамдан кантип айырмалайбыз? Баракчасын же ошол адамдын ой жүгүртүүсүн байкасаңар, эки жүздүү стандарт менен жашаган адам манипулятор болот. Көп критикалайт, башкаларды сындайт, башкаларга баа берет, башкалардан өзүн бийик көтөрөт, баарынан бийик сезет. Меники туура, сеники туура эмес. Менин позициям окей, сеники окей эмес деп айтат. А чынында мурда адашып, азыр туура жолго түшкөн адам идеалдуу эмес экенин түшүнөт. Адам жаңылганын түшүнөт. Адам адамды сынабаш керек экенин түшүнөт. Мына ушул нерседен бул адамдарды айырмалап билсеңер болот. Эки жүздүү стандарт менен жашаган адам манипулятивдүү чакырыктарды жана сөздөрдү көп колдонот. Моундай кыл, моундай жаша, моундай жүр. Бул чындык эмес деген нерсени жакшы көрөт. Бул туура эмес. Бул ак, бул кара дегенди жакшы көрөт. А чынында жашоо андай эмес. Ак менен кара болбойт, чындык менен чындык эмес болбойт. Баарына биз ар түрдүү көз караштан карашыбыз мүмкүн. Ошон үчүн меники туура деген адам бул манипулятор. Башкаларды сага каршы үгүттөгөн адам бул манипулятор. Элдин оюн бурган адам бул манипулятор. Бул адамдар эки жүздүү стандарттар менен жашайт. Эки жүздүү стандарт менен жашаган адам идеалдуу образ түзөт. Үлгүлүү бүлө, үлгүлүү айым, үлгүлүү мырза, үлгүлүү бизнесмен, үлгүлүү саясатчы жана үлгүлүү адам. Үлгүлүү болбойт. Үлгүлүү адам эч кимге көрсөтпөй жашайт. Идеалдуу адам идеалдуулугун чыгарбайт. Ошон үчүн эгерде сиздер идеалдуу нерсени көрүп атсаңар, бул идеалдуулук сиздер үчүн түзүлгөнүн билишиңер керек. Сиздерге окшогон манипуляцияга алдырган адамдарга экинчи стандарт көрсөтүлүп атканын түшүнүшүңөр керек. А өзүнүн жашоосу такыр бөлөк. Эки жүздүү стандартты жараткан адамдар бактылуубу? Жок. Анткени бул адамдар дайыма алардын калпы ачылып калат деп стрессте жашашат. Ошон үчүн көп ооруларга чалдыгат. Ошон үчүн дайыма бул жеринде тынчсыздануу менен жашайт. Демек, эки жүздүү стандарттарга ишенүү жаман. Анткени сен убактыңды, энергияңды, финансыңды коротосуң. Эки жүздүү стандарт менен жашаган жаман. Анткени сен дайыма стрессте жашап, ден соолугуңду жоготосуң. Ошон үчүн жашоо бул философия деп бекерден айтылган эмес. Жакшы ойлонуп, адамдарды туура аныктап, туура жолду таңдоо биздин тагдырыбызды чечет. Урматтуу айымдар жана мырзалар, бүгүнкү видео жакса лайк жазгыла, комментарийде дагы темаларды жазгыла, мен силер үчүн даярданып, дагы темаларды ачып берем.